Баткен районунун Дара айыл аймагынын Жоопай аймагында жылуу суу ден соолукту чыңдоо борбору Баткен шаарынан 80 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул жерге келүү үчүн тоо аралап бир нече саат убакыт жүрүү керек. Касиеттүү жылуу сууга түшүп дартына даба таап кеткендер да арбын. Мында келген эс алуучулар жолу татаал кооптуу экенине карабай, тоо этегинде жайгашкан булактан чыккан касиеттүү жылуу сууга түшөт. Мен бул жака жылына убактым болсо кээде 2 жолу келем, анан болбой калса 1 жолу келем. Бул жактын мага дарылыгы жакты, суу аябай жакшы экен, ичемдик көп жерим ооруйт эле, суставтарым основном. Анан бул жакта мен тааныш билиштерин уктум. Бир келгенде ашып 1 жума турам, убактым болуп калса, андан болбосо 3 күн турам, кайта ушуну туруп кетейин депчи. Анан негизи 10 күн турсаң дагы жакшы. Бир жолу келип 10 күн туруп кетип, ушуну жакшы ишине алып кетем. Аталган профилактория 10 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул арада Туркия жана Россия мамлекеттеринен жана ошондой эле Кыргызстандын алыскы аймактарынан эс алуучулар келишет. Алар көбүнчө жаздын алдынан апрель, май жана август-сентябрь айларында даба издешет. Коноктордун эс алып дарыланып кетиши үчүн ыңгайлуу шарттар каралган. Бул жак 2 кишилик жатаканалар, 2 киши жатат бул жерде. Ал эми бул жерде массаж жасайбыз, массаж. Анан бул жакта 2 ваннабыз бар. Азырынча. Эми буйруса дагы көбөйтөбүз деген ойлорубуз бар. 2 киши. Бул жака көбүнчө эми баягындай буту кол ооруган, ылдыйга түшө албаган, ошондой бир кары-картаңдарды гана түшүрбөсөк, анан көбүнчө жаштар бүт барса ылдыйга кетет. Көлдүн боюна кетишет. Бул жер чоң үй бүлөлөр келет, көп бала чакасы менен келгендер бар, компаниялар келет. Ошолор үчүн атайын 7 кишилик. Баасы 1 кишиге 350дөн. Жатаканасы, суусу ошол общий 1 киши 350дөн төлөнөт. Коштук бул жерде атайын жанагы 20 жылдык, 10 жылдыктар келип атат, ушундай бир чоң-чоң компаниялар келип атат. Ошолорго кененирээк болсун деп бул жерде дагы. Кеттик. Бул жер ашкана. Бул жерде келген эс алуучулар өздөрү тамак даярдап жешет, анан кээде заказ беришет. Заказ бергенде бул жерде кызматкерлер жасап беришет. Ошо көбүнчө эми өзү үчүн келип, өзү үчүн дарыланып, продуктыларын өзү алып келип, өздөрү жасап жешет. Булактан чыккан суу 42 градустан жогорку температураны түзөт. Келген эс алуучуларга эскертүүлөр айтылып, андагы сууга күнүнө 2 жолу 15 мүнөттүк нормада гана түшүү сунушталат. Бул эми суудун, минералдык суудун касиети, мында жатканда бул минералдар өтө көп, адамга өтө таасирдүү. Бүт ооруларды, балын ала кетишкилердин баарын дарылайт. Ошолордун баарына алдын ала профилактория кылганга бул биздин кыргыз эли үчүн дагы, биздин ушу карапайым элдер үчүн дагы өтө табылгыс же болбосо касиеттүү суу деп койсо да болот да. Эми бул жерге келгендердин көбү ушул, конечно, мындай эс алганды, андай аз келишет. Негизги багыты ушул жылуу суудан кичине айыгып кетсем, сагайып кетсем деген ойлор менен келишет. Көп ушул жерден баспагандар басып кетип атат, сакайгандар сакайып кетип атышат, эс алгандар эс алып кетип атышат. Азыр ошол биздин профилактория бүгүнкү күнгө азыр 60 орундуу, 60 орун толугу менен иштейт. Анан бул жердеги ванна, эмелик массаждын кабинеттерибиз да толук иштейт. Эми мындан да көбөйтүп, негизинен бул кызмат көрсөтүү багытын көбүрөөк аракет кылсак деп атабыз да. Анан түшүп чыккандагы жолдорубузду оңдоп, анан ушуну колдон келгенче баардык аракетти кылып ашыбыз керек болуп атат. Тоо койнунда жайгашкан ден соолукту чыңдоо жайында ишкер шарт эң кооз болбосо да, айтор болушунча шарт жаратууга аракет кылышкан. Эс алуучулардын тамактануусу үчүн үй шартындагы очук казандарды, ашкана, намазкана, тоо шартына ылайыкташкан уктоочу бөлмөлөрдү курууга жетишкен. Алдыда эс алуу шарттарын жакшыртууга аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Айбегим Набиева, Жыргал Абдыжалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары.